Арыбаңыздар, ардактуу биздин агартуучулар. Капыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 63 сабак. Бүгүнкү чыгарылышта дагы эң сонун мугалимдер үчүн өтө пайдалуу сабактардын бири. Сабакка анализ бергенде эмнеге көңүл буруу керек деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Биринчи, сабак анализинде эмнелерге көңүл буруу керек? Мугалимдин аты, күн, класс, катышкан окуучулардын саны, тема, өткөн тема жана жаңы тема жазылат. Экинчи, сабактын жабдылышы. Мисалы, сабактын жабдылышында эмнелерди колдонду? ТСО, карта, рационалдуу пайдаланышы, доска, бор жана башка көрсөтмө куралдардын пайдаланышы. Үчүнчү, мугалимдин окуучуларга мамилеси. Класстагы моралдык психологиялык климатты, класстын ишмердүүлүгүн уюштура билиши. Окуучуларга урмат менен талантты айкалыштыруусу. Төртүнчү, үй тапшырмасын суроодо рационалдуулук. Доскада ОЗ2 жазып, конспекттен текшерүү же окуучуларды өз ара текшерүүсүн туура уюштуруу жана баалоо. Бешинчи, жаңы теманы түшүндүрүү, үйрөтүү чеберчилиги. Мында билимдерди берүү, билгичтиктерди калыптандыруу, ийкемдүүлүк, окуучулардын өз алдынча билим алуусун, китеп менен иштөөсүн уюштуруу. Алтынчы, сабак өтүүнүн негизги дидактикалык принциптерин билиши жана амал кылышы. Сабактын максатына окуучулар менен бирге чогуу жетиши. Жетинчи, класстагы окуучулардын ар бири жана бардыгына көңүл бөлө билиши. Контролдоп окуучуларды билим үйрөнүүгө шыктандыра билиши. Сегизинчи, бышыктоодо жаңы теманы өздөштүрүүгө эң жакшы жардам берүүчү тапшырма, көнүгүү тандашы жана иштөө. 9. Окуучуларды айемди пайдаланууга өз алдынча билим алуунун жолун үйрөнүүгө багытташы. Демек, жаңы теманы жалпылап, корутундулап, ар бир окуучу өздөштүрүүсүнө жетишүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, эң маанилүүсү үй тапшырманы окуучуларга звоноктон кийин эмес, жаңы темадан кийин үлгү менен бере кетүү зарыл. Сабакка анализ берүүдөгү 10-чу сунушка көңүл буруңуздар. Баалоодо доска, ОЗ2, конспект. Ордунан иштеген окуучуларды аралап, дептерге баалоо, окуучулардын өз ара баалоосуна тактоо киргизүүсү. Баанын адилеттүүлүгү, баалоо критерийлерге жооп бериши. Демек, эң башкысы мугалимдин баасынын окуучуларды шыктандырып, жакшы окууга стимул болушу. Жакшы каалоо, туура юмор, жылуу мамиле менен сабактын жыйынтыкталышы. Жаш мугалимдер мунун баарын байкоого жетишпейбиз деши мүмкүн дейт агай. Туура, бирок ар бир сабакта бул критерийлердин баарына жооп издеп отуруунун кереги жок. Эң негизгилерин гана түшүнүп алып, анализдөөдө маани бериш керек. Демек, корутундулап айтсак, урматтуу кесиптештер, жогорудагы сунуштар бизге сабакка анализ берүүдө жалпы эмнелерге маани бериш керектиги үчүн гана жардам. Сабакка анализ берүү дептеринде, урматтуу кесиптештер, беттин акырында сөзсүз корутунду жана сунуштар деген бөлүм болот. Анда ийгилик, кемчилик, орчундуу, ката сунуштар, баа деген болот. Сабакка анализ берүүдө эң негизгиси бул формасы эмес, сабактын мазмунуна көңүл бөлүү зарыл. Сабакка анализ берүүдө дагы бир эскертүү. Майда баратка кийлигишип, мугалимди кыжырдандырбоо. Ал метод, бул методду пайдаландың же пайдаланбай калдың деп мугалимди кыжалат кылбоо. Анткени кайсы методду пайдаланса да, эң негизгисинен балдарга билимди жеткирсе, ошону балдар түшүнүп үйрөнүшсө, шыктандырса, билим сапатына жетишсе болду. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, эгерде сабактарга сын сунуш айтылса, чычалабастан кемчиликти марттык менен мойнунга алып, айткан адамга рахмат айтып, катаны түзөтүүгө киришүү зарыл. Эсте болсун, кээде сынды да кам көргөн, сени урматтаган адам айтат. Душман сүйүнтүп айтат, дос күйдүрүп айтат дегендей, дайым ушул сөз эсиңерде болсун. Андемесе, урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бардык жаш мугалимдерге амандык, эсендик каалап, Капыр
Мадаминов.